Кайрымдуу бол коомдук фондунун жетекчиси Азамат Байматов агайга кайрылуубуздун себеби Турцияга келип ара жолдо кала турган акыбалда калдык. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов 26-июль күнү социалдык тармактардан түз эфирге чыгып, Турция жергесинде алданып калган эне тууралуу маалымат берип, алданган кыргыз мекендеш менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Арадан 3 күн өтүп, чогуу жайды териштирип, такталган маалыматты жана акыйкатты чыгаруу үчүн бул чыгарылышты чыгаруудабыз. Гулира аттуу кыргыз мекендешибиз үстүбүздөгү жылдын 18-июль күнү Турциянын Стамбул шаарына Асема кызын сакайтуу максатында алып кеткен. Асема буту менен төрөлүп, доктурлардын кесепетинен азыркы күнгө чейин өзү тамактана албайт. Мындай оору менен ооруган кызын сакайтуу үчүн Гулира айым Кыргызстанда филиалы бар Турмеда Түрк медициналык агенттигине кайрылып, чет жакка чыгууга каражатты жетишпегенин айтып, жардам сурайт. Андан соң Турциянын ооруканалары кызыңызды алып келсеңиз операция кылабыз деп жооп беришет. Здравствуйте, наш нейрохирург рекомендует вот эту операцию, проформиться на все написано, фонд полностью покрывает, фонд полностью покрывает эту операцию, и что можете в любое время приходить, когда вам будет удобно. Сейчас, когда в офисе буду, я вам еще раз позвоню, детально поговорим. Невролог вас зовет на диагностику. Вы, когда придете, кровь будете сдавать, генетический кровь, метаболический кровь, анализ крови будете сдавать, МРТ, ЭЭГ, осмотр невролога, осмотр нейрохирурга. Эти анализы надо будет делать, когда вы придете сюда. Орто жолдон операция кылдырууга каражат жок болгондуктан бул медициналык агенттиги Асеманын операциясына деп Германиядан фонд 10 000 евро которгонун айтышып кубандырган. Бирок таңгалыштуусу акча берген фонддун атын Гулира айым азыр күнгө чейин билбейт. Азыркы күнү кыргыз мекендешибиздин маселесин чечүү үчүн биздин фонд иш алып барып, Гулира айым менен маек курду. Саламатсызбы? Лиреже. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Жакшы турасыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Лирежеке, бизге болгон сиздин кайрылууңузду биз кече көрүп, анан ушул нерсенин баардыгын баягы кайдыгерликтен биз таптакыр алыбызбыз. Аздыр көптүр кичине пайдабыз тийип калса деген үмүт ниеттебиз. Анткени бул аракетибиз эртеңки акыретибиз үчүн, Кудай буйруса. Анан Лиреже айтыңызчы, сиз Турцияга баргандан алдын кызыңыздын диагноздору боюнча айтсаңыз? Алла разы болсун, рахмат сиздерден. Аллахтын мээрими болсун. Турцияга келгенге чейин кызым ушу мурун айткандай буту менен төрөлүп калган. Жарым сааттан кайра жанданып, Аллахтын мээри менен бул дагы комада 1 ай жатып, ошол 0дон баштап Кудай буйруса кызым Кудайга шүгүр ушул акыбалга жетти. Алхамдулилlah, Аллахтын мээри, Аллахтын каалоосу менен Турцияга келерде 7-8 ай убакыт өттү. 2021 жылы октябрь айында бизге Германиядан Турмеда компаниясы аркылуу фонддон акча бөлүндү. Голосовойлор бар менде. Фонддон акча бөлүндү. Сиз бара берсеңиз болот. Болгону $1000 кошуп төлөйсүз операцияга. Ошо менен кызыңызга операция болот, келесиз. Анан билетиңиз баргандан жашооңузга да акча алып алың деп айткан. Андый убакыттан бери билетке ошо кошумча төлөгөнгө акча табылбай, анан ары кызым ооруп калып атып 7-8 ай убакыт өтүп кетти. Акыры даярданып, Аллахтын убакыты сааты качан болсо ошондо келет экенбиз. 18-июлда билет алып чыкканбыз. Чыгаардын алдында да айткам, кайра тактап сурагам. Силер келе бергиле, диагностикага биринчи деди. Пока операцияны айтпай атат профессор Алмашев. Операция жөнүндө сөз кылып айтат, диагностика кылабыз, анан көрөбүз деди. Диагностикада ушу голосовойунда бар өзү айткан. МРТ, ЭЭГ, метаболический, генетический анализдердин баардыгын тапшырасыңар. Ошол анализдерден карап туруп анан бир нерсе дей алабыз. Себеби силердин мурунку МРТңар, мурунку эмелериңер бизге жарабайт. Бизде башка аппараттар бар. Лиреже кечиресиз. Сизди жакшыраак көрөт дегендей кылып айткан. Лиреже кечиресиз. Сизди бул жактагы Турмеда сизди кайсыл клиникага жөнөттү? Турциядагы. Азыркы учурда кайсы клиникадасыздар? Медикал парк клиникасына барасыңар деген фонддон, Германия фондунан акча бөлүндү сизге. Сиз только медикал парк клиникасына барганда гана ошол фонддогу жардам акчаны ала аласыз деп жазган.
Макул мен Түркияны билбейм, Стамбулду билбейм, иш жерди билбеген үчүн кайсы клиника болсо деле барам. Ооба. Главный Аллахтан болуп менин кызым жакшы болуп калса болду деген. Азыр эми Лиреже айтыңызчы, ошол Medical Park клиникасы сизде баргандан кийин сиз айтымыңызда 8 күн эч кандайчалык анализдер алынбай, эч кандай кыймыл болгон эмес, туурабы? Ооба, бүгүн мына 12 күн болот, 2 жума келгенибизге. 2 жума болоюн деп калды. 12 күндүн эсебине кетти бүгүн. Келгенден бери биз бир анализ тапшырганыбыз жок. Болгону педиатрга кирели деп суранып атып, педиатр керек деп атып киргенибизде $400 төлөйсүңөр деди. $400? $400 жок, мен силерге уже $3000 төлөп койдум. Леченияга десем $200 чүрүп беришти. Скидка менен деп. $200 төлөп педиатрга ковид анализ тапшырдык. Анан алдаш тапшырдык болгон. Азыр сизден бизден ошо прямой эфирге чыккандын кандай ошол учурга чейин прямой эфирге чыга электе, биз менен байланыша электе. Алар карабай жатканда анан деп айтып атпайсызбы? Азыркы учурда кароолор жүрө баштады, мисалы ошо тууралуу айтыңызчы. Сизге буга чейин кабар албай аткандар анан кайрымдуу коомдук фондуна кайрылып, түз эфирге чыккандан кийинки жагдай, ошо тууралуу да бир токтолсоңуз. Ооба, эфирге чыккандан кийин мага баары бирден звонок кыла баштады. Звонок кылып бул проблеманы чечебиз деп сүйлөштү телефондон. Кече чакырышты, кел клиникага келесиңби, отелге баралы деп. Анан отелде бир аз неудобный болот. Сүйлөшкөн, мен клиникага барайын дедим. Барсам бардыгы топтолуп отурган экен, чогулуп алып. Кимдер экенин деле сураганым жок, айтпады. Чогулуп отурушуп, айт проблемаңы деди. Анан мен айттым, ушундай деп чакыргансыңар. Операция болот деп, кийин операция болбойт, обследование кылабыз, анан көрөбүз деп. Келгенден кийин же обследование жок, операцияны кое турайын, бул жака биринчи обследование кылып, анан баланы байкап, анан кийин айтыш керек да кандай проблемасы бар. Эмне үчүн бул тамак жей албай атат, ошону билишим керек мен десем, обследованияга акча төлөдүңбү дейт. Жок, төлөгөнүм жок десем, анда кандай проблема дейт. Эч кандай проблема жок, сен акча төлөбөгөн болсоң, обследованияны биз сенин акчаңды аяп кылбай койдук. Ага дагы еще акча төлөмөксүң. Дейт, мага баланын состояниясын билишим керек десем, билип не кыласың, бесполезно обследование кылгандан деп. Ушундай бир чечим чыгарып койду да, эч кандай обследование кылбай туруп эле баланы жокко чыгарып коюшту. Анан бардыгы Кудайдан келген эмени принимать эт деди. Анан мен айттым, балам кандай болсо ушундай принимать этем, Кудайга шүгүр. Бирок шыпаны мен берем, себебин изде дейт эмесмин, мен себеп издеп келген бул жака дедим. Десем, мени түшүнбөдү же уккусу келбеди, иши кылып, ушундай боюнча кабыл ал деп койду, болду, болгон ошол сөз болду. Азыр эми айтыңызчы эжеке, азыркы учурда алдыда кандай эми дагы сиздин планыңыз кандай алдыдагы? Эмне кылайын деп атасыз? Азыр кантейин деп атасыз? Канча акчаңызды кайра кайтарып бердиби $1,5 миң? Сиз менен сүйлөшкөндө $2,000 кайтарабыз деген. Андан мен 15 күн физлечение алгамын, 15 күнгө жаздырып койгонмун. Десем, анда $1,500 кайтабыз, 2,000 кайтарбайбыз, бизге проблема кылба деди. Макул, канча кайтарсаңар деле мен 15 күн физлечение алайын, ушунча алып аткандан кийин. Андан кийин калганын үйдөн алам дедим. Бирок Лиреже, дальнейший менде айтыңыз. Баланы көрсөтүп, кайсыл бир жакшы бир Аллахтын каалоосу менен, Аллахтын амири менен бир жакшы клиникага көрсөтүп, обследование кылып, себебин изилдегим келет да, эмнеге бала ушундай тамак жей албай атат. Булар билбей туруп эле, эч кандай обследование, эч кандай анализ кылбай туруп эле баланы нөлгө чыгара берген бул туура эмес болсо керек. Обследованиядан кийин, бардык анализдерден кийин макул ушундай боюнча калат десе, мен ага макулмун, Кудайга шүгүр, Аллахтын бергенине шүгүр деп мен балам кабыл ала алам. Азыр деле баламды Кудайга шүгүр карап атам, мен эч кандай жалып кылган жерим жок. Болгону бала эл катары тамак жеп калсын деп аракет кылып жүрөм да. Ошо Аллахтын сөзү бар, сен себебин изде, сен шыпаны мен берем деген. Эже, Лиреже, шыпасын бер, буйруса. Табайын деп. Кудай буйруса, Аллах Таала өз жардам берген болсун. Эми мындай да, Лиреже, сизге
ушул эфирге чыкканга чейинки аралыкта сиз жанагы акчаны кайра сураганыңызда берем деди беле же бербейбиз деп атат беле? Эфирге чыкканга чейин булар эч кандай сөз сүйлөгөн жок. Мен жазып эле кала бергем, жооп берген эмес эч кимиз. Эч ким байланышта болгон эмес сиз менен, Жок, звонок кылсам алышпайт, жазсам окуп коет, болду. Анан жооп бербейт. Лиреже. Кийин эфирден кийин байланышып, эми сенин жалыптарыңы начальствого жөнөттүм деди. Карайбыз депшинти. Эже айтсаңыз, сизди Кыргызстандан жөнөтүп аткан ошол Турмеда бул сизди мындай өзүнүн эмесине албайт бекен, жоопкерчилигин алып, ошол сиз ошо жөнөткөн балдар менен сүйлөшүп, балдар мен момундай болуп атат, котормочуңдан кыйналып атам, клиникага келгенде ушундай жагдай болуп атат, силердин айтканыңардын баары аткарылган жок десе деп мындай кайрылдыңызбы аларга же алар кандай болду? Мен ал жака жазсам, сен дейт эмеге ошол Турциядагы балага жаз, ошол бала такыр жооп бербей койсо анан мага жаз дейт. Улам мага жаза бербе деп. Макул дедим, мага жазбай калдым. Ошол жака жаз, ошол жактан сура, сен уже Турциядасың, ошолор сага жооп берет. Бирок сиздин бияктан айтып туруп 10.000 евро которулду деп туруп сизди жөнөтүшкөн булар, Которулду деген голосовойлорду, бул голосовойлорго таянып албагыла, булар бир аз түшүнбөстүк болуптур деп койду. Жок, бир аз түшүнбөстүк болгондо мен ушул жерден кайрылып эмеге ким эле кечөөнкү Мустафа. Мен убакыттан пайдаланып, мен азыр дагы мына эфир Медикал парктын ошо кызматкери ошол Мустафа мырзага мен кайрылып айтат элем да. Ушундай сотрудниктериңерди жакшылап бир көзөмөлгө алсаңар, бул жерде мен Медикал паркты күнөөлөп, ошол жердеги клиниканын жаман экенин деп, жамандап бир каралоодон таптакыр алыспыз. Экинчиден биз бир гана Кудайдан коркуу менен гана бүгүн бул жалганды бир жашап өтсө экен деген үмүттөбүз. Азыр бул жерде биздин мекендешибиз Кыргыз үчүн күйүп жанган патриоттор, Кудайга шүгүр. Бирок ушундай жакшы үмүт менен, ниет менен жашнакай ден соолугун жакшыртып келсин деп кеткен мекендештер чет жакта дагы кор болбой, ыйлабай, сыздабай, жашнакай барып келүүсүн биз каалайбыз. Ошон үчүн биз бүгүн ушул аракеттебиз. Ошон үчүн Мустафа мырза, сиз жаңа эленкидей болгон бул жактагы сиздер менен кызматташып аткан ошондой бир жигиттерди, кыздарды толуктап контролго алып, жөнөтүп атканда жөн эле бир голосовойго ишенбегиле дей турган боло турган жагдайды жөн эле бир эмеге албагыла. Муну сөзсүз көзөмөлгө алгыла. Анткени бул бир кичинекей кишинин, бир кызматкердин туура эмес кадамы бүтүндөй чоң клиникага чоң зыянын берет. Анткени бул жерде бир эле адам эмес. Бул мекендешибиздин жанында дагы бир Гүлзада деген мекендешибиз дагы именно ушундай учурда жабыркап атат. Эптеп эле чакыртып алып эле анан бир акчасын алып коюуга барбаш керек. Мына 8 күн эч кандай сиздин клиникадан жооп болгон эмес. Бул мен калп айтып аткан жокмун. Бул жерде бул ачык чындык, ачуу чындык айтылыш керек. Ошон үчүн сиздерден өтүнүч, жакшы карагыла. Жаңа эленкидей кайтара турган акчаны эгер колуңардан келбесе кайтаргыла. Экинчиден, чакырткандан кийин бул жерде толук диагнозду билиш үчүн барып отурат. Бирок ошол диагнозду билейин деп барып, эч кандай жоопсуз ошол жерде жаткандыгы бул биз үчүн өкүнүчтүү. Ошон үчүн мүмкүн болсо мен дагы башка мекендештериме да кайрылып айтайын. Бүткүл кыргыз боордошторум, мекендештерим, сиздер мекенден четке чыгып атканда Турцияга болобу, Индияга болобу, минтип ара жолдо калып калбаш үчүн бараткан багытыңарды түздөп алгыла. Аныктап, ачыктап, тактап сүйлөшүп алгыла. Ошондо гана сапарга чыккыла, сапарыңар байсалдуу болот. Анан туруп алып туруп болжолду эме менен барып алып, азыр бир канча акчасын коротуп, экинчиден канча нервин коротуп, мына эне бала оор акыбалда отурушат. Мына азыр айтып атат, мына бул Лира эжекебиз. Балам эптеп эле тамак ичип калса эле болду эле деп отурат. Ошон үчүн мен бул жерден дагы бир ошо бардык мусулман бир туугандарым, кыргыз боордошторум шүгүрчүлүк менен жашайлы, шүгүр кылайлы. Кекиртегибизден тамак өтүп атканына, балдарыбыз жаныбызда жашнакай ойноп күлүп жүргөнүнө шүгүр кылайлы. Ошон үчүн мен баарыңыздарга ушундай бир жакшылык каалайм. Анан экинчиден багытты тууралайлы, адилеттүүлүктөн тайбайлы. Ошон үчүн кайсы бир клиникаларды жамандап, буга баргыла деп дагы ал клиникага барбай, тиги клиникага баргыла дегенен алысмын.
жөн гана каяка барсаңар дагы багытты туралагыла. И экинчиден кызмат кылып аткан адамдар жоопкерчиликти сезе билсек, бул жакшы болот. Ошон үчүн Лира эже, сиздин видеолоруңуздардагы реквизиттерди биз тактап тиркеп, анан YouTube каналдарыбызга жүктөп берүүнү аракет кылабыз. Макулбу? Эми Аллах Таала өзү берген дартына шифа берсин. Мени жаман көрбөсүн, кече аябай мени жаман көрдү. Сен чыгып атасың ант, мен болгонун эле айтып атам, туурасын эле. Алардын голосовойлорун жөнөтсөм, сен ушинтип атасың деп жаман көрөт. Мен чындыкты эле айтып атам да болгону. Өздөрү обследование кылабыз биринчи деген сөзү турат голосовой. Анан кана обследование кылбагандан кийин мен чыгып атам десе мени жаман көрөт. Обследованияга пайдасы жок сен обследование кылгандан деп. Анда ошол Кыргызстандан эле келтирбей туруп айтпайбы, обследование кылбай эле кой, сага пайдасы жок деп. Мен 69 миңге билет алып келдим. Отелге $1000 төлөдүм. $3000 алардын лечениясына төлөдүм. $200 баланы ушинтип ыйлактай бергенден педиатрга көрсөтөйүн деп төлөдүм. Расходум эле бир асман болуп кетти, дагы эч кандай пайдасы жок. Общий канча расход болдуңуз? Сен интернетке чыгып атасың, бизди жаманатты кылып атасың деп. Болгон чындыкты айтсам жаман көрүшүп атат. Жок, ал жаманатты болгон эмес. Сиз жамандап же жалганды айтып аткан жок. Сиз болуп аткан окуяны айтып атасыз азырчы, туурабы? Анан айтсаңыз, бир консультация бергени $100 турат экен булардыкы, Бир консультациясы, мисалы мен педиатрдан консультация, анан анализ үчүн $400 сурады. Мен анча акчам жок десем, $200 анда скидка кылып берели деп $200 кылып берди. Консультация менен анализди экөөнө $200 төлөдүм. Мына ушундай достор. Эмне дейбиз? Айла жок. Эмне деп айтабыз? Ошон үчүн бул жерде эртерээк Аллах Таала күч кубат берип, өз мекенибизде ушу медицинабызды жакшыртыштын гана жолун издесек, бөтөн эл, бөтөн жерде кор болбосок, кыргыздар мындай бир намысыбызды ойготсок, жакшыртсак, ошол жака барып мына авиакомпанияга төлөп, ошол эле учурда башка бир ашканага, мейманканага, башка бардык ошол медицина жаатында канча биз каражаттарды кетирип жатабыз. Ушунун баарын ойлонуп, өз мекенибизде ушу медицинабыз өнүксө, өзгө өлкөгө кор болбойт элек. Ошон үчүн айтат кыргызда, өз агасын агала албаган өзгөнү сагалайт дейт. Ошон үчүн келгилечи достор, мекендештер. Жакшырайлы, Кудай буйрса, мекенибизде өнүгүп өсүшүн жараткандан тилейли. Анан мына ушундай мекендештер чет жака барып кор болбосун. Бирок мындайда кайдыгер эмеспиз. Ар бир кыргыз үчүн күйүп жанган жаштарыбыз көп болсун. Лира эже, буйруса сиз эртерээк үмүттөп Кудайдын жардамы болуп жакшы болуп келиңиздер. Жакшы туруңуздар, Кудай буйруса. Амин.